Египетте миңдеген адамдар коронавирус пандемиясына байланыштуу парламенттик шайлоонун жылдырылышына каршы нааразычылык акциясына чыгышты. Өнөктүк 6 сентябрга белгиленген болчу. Бирок Гонконг өкмөтү коронавируска чалдыккандардын көбөйүшүнө байланыштуу шайлоону 2021 жылдын 30 июлуна жылдырууну чечти. Митингчилер мага добуш берүү укугумду кайтарып бериңиз деп кыйкырышты. Аларды дароо эле жергиликтүү күч түзүмдөрү токтотуп калды. Полиция митингге чыккандарды таркатуу үчүн жүздөгөн демонстранттарды жүк ташуучу унаалар менен алып кетти. 300-гө жакын демонстрант камакка алынды. Оппозиция өкмөтү пандемия шылтоосу менен добуш берүүгө тоскоолдук кылып жатат деп айыптоодо. Ош шаарында Кең Сай массивинде 6 сентябрда чыккан өрт түнкү саат 9:30 толук өчүрүлдү. Адамдардан эч ким жабыркаган жок. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаал министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, Тилсиз жоо айылда жайгашкан кездеме ишканасынын 2 кабаттуу имаратынан чыгып, жалпы аянты 686 чарчы метрди түздү. Аны өчүрүүгө Өзгөчө кырдаалдар министрлигиден 7 бөлүм, 1 автошаты, 10 куткаруучу ыкчам штаб, кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун ыкчам тобу жана 5 суу ташуучу унаа тартылган. Мындан тышкары бир тез жардам унаасы жана 25 милиция жеринде болду. Учурда келтирилген материалдык чыгымдар жана өрттүн себеби такталууда. Биздин чыгармачыл топ кырсык болгон жерге барган учурда милиция кызматкерлери имараттын ичине киргизген жок. Кабарчыбыздын маалыматына караганда, учурда укук коргоо кызматкерлери менен Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ишканадагы бардык кызматкерлерден көрсөтмө алууда. Эске салсак, өрт 6 сентябрда болжол менен саат 8:00 башталган. Тилсиз жоонун жетисине огон түнү өчүрүп бүтүшкөн. Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү 7 сентябрда парламенттик шайлоого аттанган саясий партияларга кайрылуу жасап, коронавирустун жайылышын алдын алууга чакырды. Кайрылууда партия өкүлдөрү эл менен жолугушуудагы пандемиялык талаптарды аткарып, аралыктан сактоого бет-кап жана антисептикалык каражаттарды колдонууга чакырды. Ошондой эле жыйындар COVID-19 вирусунун жайылышын алдын алуу алардын милдети экенин баса белгиледи. Ошондой эле Боршайкомду саясий партиялардын үгүт иштерине вирусту жайылышын ооздуктоого көңүл бурууга чакырган. Эске салсак, Кыргызстан парламенттик шайлоо 4 октябрда өтөт. 15 партия расмий катышууга уруксат алды. Үгүт иштерине 4 сентябрдан уруксат берилди. Бирок коронавирус пандемиясына байланыштуу массалык иш-чараларга, жолугушуу өткөрүүлөргө тыюу салынган.